Уулum, zaman çataşıp, kıyın өлкөлөр туш-туштан кызып эл жерибиз тарып бараткан чакта bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып ынтымагыбызды бекемдейли. Siz айтсаңыз да өзүндөй иштеп алып өкмөт, иштеп атабыз биз. Колубуздан келгенди кылып атабыз. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөкүр кыздарыңа. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Бул болбойт да. Булардын баары кызматтан алынган. Мына жигит Нурлан Өмүркулдун өткөн ушеге чыгып эксперт болуп атат. Сабырыңар сөз мырзалар. Кыргыз Республикасынын 25 жараны жабыркаган, анын ичинен 2 жарандын абалы оор. Ата-баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукумулашка акыбыз барбы? Бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Билем силерди. Мына өлкөнү баары талап бүттүгөр. Тарпталган чөйлөрдөй бар. Эмки менен мага мейир манаке болуп чыга келет. Сен эмне? Айылым жашоосун билбегенде. Кулагың дүрөйт. Көзүң сокуп барып калган бия. Жаштардын баары Россия менен Казакстанда кул болуп жүрүшөт. Эн улуу тоону булгабай. Жогол. Өкмөт эркектик кылсын кетсин, болбосо мына кыргыз элин түгөткөн атабыз. Азыр көтүп турайын, ооба. Болду. Нелер прохватчик. Шапасынан айрылган. Кийин 10 жылдан кийин анан небереңиздин тоюна барабыз. Атайын Бишкектен, Оштон бизге bir врач, bir медсестра келди.